Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, Аксакалдын сөзү, акылдын көзү аттуу программабызда ысырапкерчилик тууралуу сөз кылмакчыбыз. Программаны мен Кулмахмат Абалбеков алып баруудамын. Анда эмесе студиянын меймандары менен тааныштырып кетсем. Кыргыз Аксакалдар кыймылы коомдук бирикмесинин мүчөлөрү катышууда, анын жетекчилиги. Тааныштыра кетсем, коомдук негиздөөчүсү, коомдук жана диний ишмер, коомдун тең төрагасы, Дилмирөө коомдук фондунун жетекчиси Өзбек Ажы Чотонов, ошондой эле аталган коомдун жетекчиси Камбаралы Оркошов жана коомдун мүчөлөрү Турдакун Сапарбаев, Дүйшөн Ажы Абдылдаев, Муктар Атаналиевтер катышууда. Урматтуу меймандар, кош келипсиздер. Биринчи кезекте ушул телекөрүүчүлөргө түшүнүктүүрөөк болуш үчүн урматтуу Өзбек Ажы, сиз баштап берсеңиз, бул Аксакалдар кыймылы коом жөнүндө кыскача, бул эмне коом, качан түзүлдү, кандай максатта түзүлдү, бүгүнкү күндө кандай иш-чаралар жүргүзүп жатат, ушул боюнча кыска нуска айтып берсеңиз дагы, андан кийин темабызды улантылып. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул Кыргыз Аксакалдар кыймылы быйыл июнь айында Минюстан өттү. Негизги максаты ушу аксакалдыкты кайра калыбына келтирүү. Себебинде Кыргыздын жашоосунда аксакалдар аябай чоң роль ойногон. Аксакалдар тарбия көргөзүп келген, аксакалдар коомду башкарып келген, аксакалдар ушу коомду тартипке салып келген да. Аябай чоң роль болгон. Аны ошого азыр ошо программа үстүндө иштеп чыгып атабыз. Жоболорун, ар бир аксакалдардын милдеттерин, кыла турган иштерин кантип уюштуруш керек, ошонун баарын түзүп баштап койдук. Кудай буйрса семинарларды өтүп атабыз, сабактарды өтүп атабыз, жолугушларды өтүп атабыз. Жерлерде уже башталды кыймыл. Ар жерлерде ушу аксакалдардын үйлөрү, аксакалдардын ордолору, аксакалдардын мекемелери уже курулуп, иштеп башталып атат да. Кудай буйрса аябай колдоо жакшы болуп атат. Но аксакалдар, чынында аксакалдар жок болуп кеткен, аксакалдардын ролу жок болуп кеткен, орду жок болуп кеткен. Аксакалдар четте эле калып калганда, эч бир мындай пайдасы жок, кереги жок бир сорт болуп калган да. Анан эми мына Кудай буйрса ошо аксакалдарды айтабыз. Жок, аксакалдар эң Кыргызда эң ошондон башталган сый. Эң сыйлуу адамдар аксакалдар болгон, эң керектүү аксакалдар болгон. Ошону кайра калыбына келтирүү максатында ошол кыймыл кайра ошо баштадык, Кудай буйрса. Анан биздин оюбузда ошо жакшы эле иш алып келет деп ойлоп атабыз да. Рахмат. Эми бүгүнкү темабызга өтсөк, ысырапкерчилик деген темада сөз кылалы деп турабыз. Ысырапкерчилик негизинен бул ар бир үй бүлөгө социалдык экономикалык абалына таасир эте турган, же болбосо бул ысырапкерчилик кедейчилик менен жакырчылыктын башаты деп бекерге айтылбаса керек. Бул ысырапкерчиликти токтотуунун кандай жол жоболору бар? Муну кантсек болот? Эмне себептен кыскарбай жыл сайын күчөгөндөн күчөп баратат да? Бул тууралуу өзүңүздөргө белгилүү, ошо президенттин 22-жылы 24 февралда номер 54 жарлыгы да чыкпады беле. Бүгүнкү күндө ушул жарлык иш жүзүнө ашып атабы? Чындыгында ушул жакырчылыктан карама каршы келип аткан ушул ысырапкерчилик маселеси кандайдыр бир таасир тийип атабы? Же бул маселе токтоп калдыбы деген вопрос суроо коесуздар. Ушул жалпы Кыргызстанды тынчтандырып турат деп ойлосом, айтсам болот да. Бүгүнкү күндө сиздер кандай ойдосуздар? Ушул ысырапкерчилик бул кандай? Шариятта кандай? Чынында бул аябай чоң көйгөйдүн бири болду. Мына Кыргыз элибиздин күндөн күнгө күчөп баратат ушул ысырапкерчилик. Бул адамдардын баары ошо өзүн көргөзүш үчүн, мактаныш үчүн бүт баары ысырапка түштү. Жарыш болду да, ушул ким көбүрөөк кетирет дегендей жарыш. Каерди карасаң баары ысырап. Тойлор деген эмнеге айланып барат той? Жөнөкөй адамдар императорский той барат, дворянский той. Ушунда бир таң кала тургандай да. Бир нече миллион сомго той баратат. Мына калыңды
сараңдық қылып қалыңды араң бір 100.000 сом 200.000 сом береді қалыңды. Аны тойды бірнеше миллион сомға той береді. Бүт бәрі ысырап, тойдың бәрі ысырап. Жегені де ысырап. Мынау ысырап деген чегінен шығу деген сөз өзі. Чегінен шығу. Өзінің тапқаны жоқ. Ептеп ар жерден құлшылық қылып бір жерде іштеп келіп, кредит алып, қарысқа батып, үшінті алып тұрған дүңгірете той береді да. Ошо жанандай өзінің алына қарабай, өзінің ақуалына қарабай, бюджеттің бәрін чауып салады да. Bir күндік елге мына мен де көргөзүш үшін мен ушундай той бере алам деп. Тойдун эртеси эмне болот анан? Бүт ысырап. Мына ресторандарда чоң тойханалар. Ошонун баары ошо ысырап үчүн курулду да. Ошо барып, жанагы атасына бир калпак алып бербеген акмак, энесине бир көйнөк алып бербеген акмак, ошол жерге барып кудуруп, жанагы жаңы алып аткан катын үчүн ушундай чоң салтанат кылат да. Катынын атасынан да өйдө, энесинен да өйдө, аксакалдан да өйдө. Ушундай бир салтанат кылат да ошо алып келген катынга. Анан таң каларлык деңгээлде болуп барат да. 6 саат бою тамак. Түрлүү оюндар. Ал керек оюн бу, керек жок оюн бүт жазып атат ошо. Ошонун баары ысырап, акча бүт баары. Жанагы телевидениеге алып барып тартып атат. Мына президент өзүнчө эле. Императрица. Аны сейилдетип ар жака. Ошол жерде бир сопровождение бир 20-30 киши жүрү жанында, бир нече машина менен. Алдынан 5 машина, артынан 5 машина. Вертолетка чейин барып калды. Вертолет менен барып катын алганга барып калды. Ушу эмеси аягы. Мына ушундай ысырап, аябай мына бул бир эле ошо кишиге эмес. Ошо тойго чакырылгандын баарына ысырап. Мына ашыбыз да ысырап. Аш берген уста ысырап болот. Күндө аш, 3 күндүк аш, 5 күндүк аш, 7 күндүк аш, 1 жумалык аш, 2 жумалык аш, 14 күндүк аш, 40 күндүк аш, дагы бир нерсе бүт баары ысырап. Ана мына элдер барып, урматтагандар, мына тойдон кетип баратып өлгөндөр, тойдон келат өлгөндөр, ушундай болот. Өткөндө тойдон бирөөлөр келатты, бирөө бараптыр. Бир тойдон бияка кетип бараптыр. Бирөө бир жактан бияка келатты да. Мына нарын жактан келат. Анан урungana 9 киши өлдү. Бир ошо тойдон, экөөдөн тойдон келаткан да. Бирөө бияка барган, бирөө бияка. Мына ушундай эмес, көп болот. Бир эле эмес. Ушундай, жана тойго барат өлгөндөр көп болот. Өткөндө мына талас кыратканда бир депутат эмес, авария болуп калды. Мына ошондой ысырап немеси аябай кедерин тийгизип атат. Мына карыска батырып атат. Жанагы аш бергендер байкуш жесир күйөө өлүп атса, бияктан келип адамдар малды, бирөөдүн малын алып союп сатып экен. Барып базардан күрүч, май сайын барын алып туруп, анан кийин жанагы эмеге, жесирге счет берип коет экен, мына сен төлөйсүң деп. Сурабайт экен даже, берейлби, бербейлби. Ушундай акмак адамдар болду да, мына аксакалдар деген кеңешип, анан тыйчы ошону. Эгерде жанандай жесир болсо, колунда жок болсо тыйчы бербесин. Ашты да өзү ушундай, ашты балдары чоңойгондо берет деп калтырып койчу. Балдар жетим болсо, мына шариатта жетим бар жерден окат жебе келе деген. Жанандай эме кылып, аш кылып. Жебе келе, жетимден ыскын жейсиңер, жетим чоңойсун. Тибе келе анын эмесин малына. Эмес болсо бүт ошо мына караңгы эл болду, караңгы эл. Ушу мактанып эле, элден уят эле. Уят эмес ал. Биз уяттуу нерседен уялыш керек. Жанагындай нерседен уялбаш керек бул жерден. Бул жерде эч кандай уят жок. Уякта өлүп атса, дагы өлгөнгө көмгөн болуп, бүт жанагы уйларын союп, малдарын союп жеп коёт. Бир жерге барса, 7 жерде жанагы түштөнүү деп 7 жылкы сойду деп. Эмне деген эме? Бул малдын баарын союлуп атат. Акчанын баары кетип атат. Мына күзүндө эл байкуш жыйнаганын баарын, күзүндө жыйнаганын баарын тойлорго барышат. Тияка той, буяка той, ошо бүт баарыны. Анан азыр 500 сом менен алып барсаң уят, эч нерсе турбайт. Анткени ресторан 2000 сом, 3000 сом эң кеминде. Ошонун баары биздин акмакчылык,
биздин ошо жанагы ысырапкерчилик, биздин ушундай туура эмес кылган иштерибиз ошо эч менен кеңешпей, мына кеңешпейт экен. Той берип атканда кеңешпейт экен. Ата эне деген биякта эле турат экен. Барыбыр өздөрү эле чечип алып эле катыны экөө жаңы үйлөнүп эле катынга келип уже кул болуп барат да. Ошонуз менен экөө чечип, баланча ресторан, баланча киши чакырабыз. 400 киши чакырылат. Бакканын 4 эчки, жанагы кайтарганын 2 эчки ишкирин таштырат дегенде. Анан болду, анан кийин 400 кишини чакырган да ресторанга. Аякта ошол 400 киши бербейт анда 2000 сомду. 200 сом, 300 сом эле салып берет конвертке. Бирок берип атат да. Рахмат ажыке. Дүйшен ажыкеге берели сөз кезегини. Ажыке сиз айтып койсоңуз, дин жагынан ушул ысырапкерчиликке кандай тыюулар салынган? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ысырапкерчиликти токтотмойн биздин өлкө өнүкпөйт да, эч өнүкпөйт, артты көздөй кете берет. Эч кандай бир элдин аң сезиминде дагы руханий өзгөрүүлөр болбойт, тескерисинче артты көздөй кетет. Анткени ушул угулуп атат, жанакыл той топурга барганда ошонун ичинен жана тамада деген эмеси командовать этип, анан бир топ кишилер отуруп алып туруп, ар кайсы жерден арак куюп алып, анан неменин ичине ичип атат делинип кеп болуп атат да. Анан эң негизгиси бул ысырапкорлук өзү биздин улутубузга зор жамандык алып келип атат да. Мындан ары да алып келет, анткени келесі оны мәшелі аппендичесінен соқыр түрделі бірін-бірі тура әлі. Мына Инжил китепте айтылғанда, егер соқырды соқыр иерчisi екеуден аңға құлайды деп, ошондой болып ататта бірін-бірі турап, замкнутый круг деп коет мына орыстар, ошондой болып тегереніп, айлампада тегеренген немедей болуп эле, биринин артынан бири кетип, анан бул токтобой ататтагы ошол айлампага туташтырып алганда өзүн. Ошон үчүн жанакындай муну мындай кылыш керек болуп атат да. Бул аябай эле көп айтылып атат, мунун чечүүнүн жолдорун мындай кылыш керек болуп атат менимче. Ошо жанакы алып барып аткан кошумча кой момунча болуп атат деп, кой муну бербесек уят деп, чөнтөгүнө баланча 1000 сомдон салып барып атышат да. Ошо эрекини бүт токтотуп бербегиле мындан ары. Ошол жана той болобу, Куран окутуп атабы, жөн гана басып баргыла, мына мен ушундай кылайын дедим. Себеби антмейин жанакы айлампа токтобойт экен да багы. Мага ушундай мурун алып барчу элек уят деп, качанкы бир тетиги 10-15 жылдан бери ал акчаны да курсу өсүп атат, неме болуп атат. Азыр баа акчанын да куну кетип атат бир жагынан. Ошон үчүн мунун кутулуунун бир жолу ошол жанагында акча салып алып барбагыла да, урматтуу эл. Мындан ары ошол тоюна дагы, Куран окутуп атса дагы алып барбагыла, ошону токтойт да, себеби акча жыйып алабыз деп. Ошол расчет менен жанагында кылып туруп, конвертке анан жанагы алдамчысынан кээ бирөө жөн эле бир конверттин ичине баланча убакта берем, баландай торпак берем, кой берем, баланты күн деп салып коет экен да. Ошон үчүн ушундай салтыбызда жок нерселерди токтотолук туугандар. Токтотолук мындан ары карай ушунун баарын тең. Рахмат. Турдакунова, сөз кезеги сизге берели. Негизинен ушу ысырапкерчилик, негизинен мына сиз нарынын жерге талайынан келбедиңизби? Ушул айыл жеринде кандай болуп атат ушул маселе? Мунунга кандай сунуш бересиз? Канткенде биз ушунуга бир бөгөт кое алабыз? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Негизи бул айтылып аткан сөз көптөн бери эле айтылып жүрөт да. Чындыгында ысырапкорлук айылда болобу, шаарда болобу, баарына келди. Мисалы үчүн айылдагыларда мен билгенден тиги түштүк жакта ар бир айылда өзүнүн кафеси бар экен, ошол жерде өткөрүшөт экен. Ал эми биздин нарын жакта райондун эле борборунда бар. Анан ага чак келбей калабы билбейм, ушул жака келип атышпайбы? Ушул Бишкекке келет да. 400 километр басат, Бишкекке келет, Бишкектен той берилет, Бишкектен жанагы баардык жакшылыктарын берет. Ушунчалык акча ысырап болот, ушунчалык өздөрү кыйналат. Жанагы бул ажыкем айткандай, жолдогу кырсык канча болуп атат. Мына чукулда эле көчөлө 3 киши жолдогу кырсыктан каза болду.
Ошентип отуруп азыр жаман болду да. Эми бул жерде бул менин эки жагымда отурган ажыкелер айтпадыбы? Мен ойлоном да, мен кээ бирде тескери да ойлонгон учурум болот. Мисалы үчүн таяктын эки учу бар. Медалдын эки капталы бар. Бул эмне үчүн? Бул бири-бирин туурап атабы же дагы бирөөнү туурап атабы? Эмне үчүн жанагы өзүңөр айтып аткан президенттин указы аткарылбайт? Эмне үчүн аткарылбайт? Аткарылбаган себеби балык башынан. Ошол акка минерлер баланчанын жылдыгы, төлөнчөнүн жылдыгы, анан алалалала деп баарын алып келип туруп боз үйлөрдү тигет дагы соет. Анан карапайым эл эмне кылат анан? Алар ошону туурап атпайбы? Ошондуктан ошого барып атышат да. Эгерде баардыгы тыкыр боло турган болсо, баардыгы жанагы раматылык биздин Разаковтай болсо, мен таза болсом, сен таза болсоң, коом таза болот дегендей, ар бир башчы таза боло турган болсо, ар бир башчы мыйзамды кабыл алып, ошону аткара турган болсо, эл каяка барат. Так ошондой, ошондон башталып атат да. Ошондуктан айланайын эл журт өзүңөр каалагандай аракеткерди кылып, ушунчалык байлык топтоп, ушунчалык эмгек кылып атасыңар. А эмгегиңер биринчиден ошо той бергенде жанагы ресторанда калып атат, кафеде калып атат. Экинчиден артисттерди жалдап атасыңар, булар да калып атат. Мен чукулдала өзүмдүн башыман өттү бир нерселер. Ошол тойго келгендердин ичинен акчасынан кайра акча кошуп туруп кутулгандар болуп атат да. Ушунчалык ысырапкорчулуктун эмне кажаты бар? Рахмат, Турдахнова. Муктар байке, сиз сүйлөп берсеңиз эми ысырапкерчилик боюнча, анан мына ушул ысырапкерчилик же болбосо жанагы эле атаандашуу кайдан келип чыгып атат десек, мына аксакалдардын сөзүндө бир жануу бар да. Ушул чоңдор маареке берип, анан ошол эле учурда чыгашасын кайра кайтарып алуу, же биз ушундай бир бизнестин бир жолуна өтүп кеттиби, жакшылык жамандыктын баардыгы кандай гана той болбосун, юбилей болбосун, же болбосо бир сөөк узатуу, зыйнаты болбосун, ушундай бир чыгашалар аябай көбөйүп кетти да. Ошого сиздин көз карашыңызды билсек. Бисмиллахиррахманиррахим. Бу ысырап деген сөздүн өзүнүн мааниси сарптоо, а ысырап дегени бул ачыкча сарптоо деп атат да. Эми бул кимге жакпайт? Бул биз ойлойбуз эми адамдарга жакпай атат, ысырап кылуу. Жок, бул Аллах Таала бизди жараткан затка жакпай атат да. Ал айтып атат. Жегиле ичкиле, жей бергиле, бирок ысырап кылбагыла деп атат. Демек бул ысырап кылуу адамдардан мурда дагы бул жараткан Аллах Таалага жакпай атат да. Эми Аллах Таалага биздин жашообузда бир нерсе жакпай аткан болсо, Аллах Таала биздин жашообузда ошондой эле береке жок кылып коет да. Канча таап атабыз, дагы эле жок деп эле кыйкырып жүрөбүз. Бир мугалим студенттерге бир 5-6 студентке 10 чакты жанагы идишке кофе алып келиптир да, текшерейин деп. Анан алып келип алдына коет экен, анан алгыла балдар дейт экен, анан кофени бирден алышканда 2 стаканда кофе калып калыптыр да. Ал 2 стакан кандай? Бул багы каучук одноразовый деп коет го, ошол стакандагы кофелер калып калыптыр дагы. Багы жалтырак, жултурак, алтын жалаткан жанагы стакандардагыларды студенттер алып алыптыр да. Анан мугалим сурайт да. Неге бул алган жоксуңар? Зой мындайдан кымбат баалуу стакандан ичкен жакшы да деп. Карабайсызбы? Баалуулук кайсы? Иче турган, пайдаланып турган нерсе кофе эле болчу да, болду. Кайсы стакандан ичсек деле баары бир болчу. Анан агай айтыптыр, эми балдар көрдүңөрбү? Ал ошол кружканын баасы канча сом болсо, ошончо сомго 1 мүнөттүн ичинде ысырап кылдыңар депчи. Ашыкча сарп кылдыңар деп. Мындайча айтканда. Биз кымбат нерсени эле жалтырак деле издеп, Кудай эмне деп атат? Жактырып атабы, жактырган жокпу? Ошону эч ойлобой калдык да, мына көз сасында калтырып атабыз. Анан мен дагы нерсе айта кетейин. Жанагы Норвегия деген мамлекетте бир эжем жашайт. Ал ушул жактан эле кеткен, бирок 40 жыл болуп калды кеткенине. Ошол мага чалып дайым айтат да. Ай Муктар дейт. Силерди дейт, аксакалдар жакшы айтып атат дейт. Ысырап боюнча айтат, талим тарбия, илим билим боюнча күнөө кылбагыла деп айтып атат дейт. Бирок дейт, силер аксакалдарга кылган мамиле, оорукчандарга кылган мамилени оңдогон жоксуңар дейт да. Улууларга кылган мамилени оңдогон жоксуңар дейт. Ошон үчүн биздин мамлекет дейт, Норвегия, Кудайды чалабыла таанып алса деле берекени төгүп койду дейт да. Бардыгы жетиштүү дейт. А силер дейт, айтып атасыңар дейт. Бирок кылбай атасыңар дейт да. Карыларыңарды жок дегенде улууларыңарды сыйлап койбойсуңар дейт.
ошондо Кудайга жакмак дейт. Ошол жерде берекени төгүп коймок деп атпайбы. Ошон үчүн эми баарыбыз мындай мусулманбыз, кыргыз элибиз, биздин салтыбыз дагы ушу ысырапкорчулукка каршы келет. Себеби Кудай тааныган эл да. Биздин ошол динибиз дагы, шариятыбыз дагы четке калат, бирок курунамыз деген бале бар экен да. Курунамыз. Мен канча мына жакшылыкта өзүм мурда ырдап жүргөм го. Канча жакшылыкта катышып жүрөм. Отуруп калсаң эле ушул да элемне дейт. Ой кой элемне дейт ушул да. Ошол менен барып балебыз, баарыбыз кирип кетип атабыз да. Менимче ошол баягы жүрөктөгү токпейилдикти алып келишибиз керек да. Рахмат. Кыргыз аксакалдар кыймыл коомдук бирикмесинин жетекчиси Камбаралы мырза да кет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах. Ассалату ассаламу аля расулина. Урматтуу бир туугандар, биздин ушул заман, кыргыздын заманы, азыр биз жашап аткан заман ушундай бир оор сыноо заманга туш келди да. Ата бабаларыбыз 1000 жылдап мына ушундай азыркындай жакшы жашоо, бардар, байлыктуу, кенен кесири жашоодо жашаган эмес. Мындан өтө чоң проблемалары, көйгөйлөрү болгон. Бир колоттон ушу жашынып, жоокер ушу чабышуу, согушуп кетпесе экен, согуш, мына ушундай нерселерде жашап келишти да. Бизге Кудай Таалам ушундай бир бейпилдик берди. Жакшы мамлекет, тынччылык, окат аш бардыгын берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, мен эки фитна таштап кетип атам дейт. Бири аял, экинчиси дүнүйө, байлык деди. Мына ушул эки чоң проблеманын алдында жашап атабыз. Мына эмне үчүн биз ушундай акыбалга келдик? Мурун көкөтөй ошончо бай, көкөтөй аш берсе, окуй мен да көкөтөйдөй болом дебечи эле го. Байлар мейли ал баларга уруксат, алар бериш керек, элге жедириш керек. Алар чачыш керек Кудай Таалам берген нерседен. Өзүнүн үлүшүн ушундай бир адамдарга бериш керек. Азыр ушундай заман болуп калды, бардыгы эле көкөтөй болуп кеткеси келет. Жана айтып аткандай 4 уyu бар, 400 адам чакырып той берип атат. О 400'дүн жакыны 40 эле адам, ашып барса 40 жакын тууганы бар, бирок 400 адамды чакырат да. Асыл эмне? Мактаныч ушу. Жүрөгүндө менин ушундай таанышым бар, менин ушундай катышым бар, мен ушундай тамырлап кеткенмин деген нерсени көрсөткүсү келет. Жана ошондой эле баягы бүт утуру союш алып кирип, утуру ушинтип бул агасынан, бул эжесинен, бул бөлөсүнөн, бул кошунасынан деп утур киргизип атпайбы? Ушунун бардыгы эле бир туугандар ушу баягы курунамыз. Нәпси бәлә, нәпсинин каалоосу менен сүйлөп аткан, жашап атканыбыз билинип турат да. Бизге эмне болду ушунчалык болгонго? Мынчалык эмне бузулдук? Бир кембагалыраак бала бир колунда барыраак бирөөнүн кызын сурап келсе, бербейт. Аны ушундай бир мажбурлайт. Жок. Тойду кыласың, ана мына кыскасы $10,000 нерсеге мажбурлайт. Анан эмне кылат? Айласы куруп тиги кызына, баласына күйгөн неме карыз, кола болуп атып кыргызбыз да алып берет. Мына бизге дин керек, туугандар. Пайгамбарыбыз айтат, Аллах Таала дейт, жөнөкөй, карапайым, жер бетинде басып жүргөн адамдар жакшы көрөт дейт да. Ушул нерсе жоголуп баратат. Бардыгыбыз эле кыйынбыз. Не болдук бул? Ушул мейли эле ушунун кесепети болбосо. Кесепети тийип атпайбы? Мына бирөөлөр үйлөнө албай 40-ка чыгып кетти. Ажырашуу андан көп. Кыздарыбыздын эч бир тарбиясы жок. Эң негизгиси эле болсо ушу акча жөнөтүп аткан. Москвага, тияк бияка акча таап келет. Болбойт туугандар. Ушул нерсени токтотушубуз керек. Биз ушул нерселерди токтотолу деп, мына кыргыз аксакалдар кыймылы деген кыймыл түздүк. Иншалла бул нерсенин бардыгы ушундай жайылууда азыр. Бардык жактан информацияларды айтма, телевидениелерден айтып атабыз, көлгө барып келдик деп атабыз. Кудайым буйрса, акылдын башы бул аталарда. Аталар үйдө тарбия бергендей эч жерде тарбия жок. Мектептерде, башка жерде аталар кичинекейинен бери тарбиясын берсин. Үйдө берсин. Ааламдашуу деген аждар оп тартып кетип атат жаштарыбызды. Алардын кызыкчылыгы башка, алардын баалуулуктары башка. Мурдагы баалуулуктар калбай калды азыр бизде.
Мурдагы ата энени сыйлоо, эң биринчи ата энени сыйлоо деген бардык акча болуп кетти, бир туугандар. Акча болуп кетти да. Жок. Бардык ушундай жасалмалуулук, жок, жөнөкөйлүк болуш деген нерседен ушундай бир алыстап баратабыз да. Ошон үчүн айтат элем, урматтуу аталар, урматтуу уул кыздын аталары, сиздерге Кудай Таалам үй бүлөнү ушундай аманат кылган. Ар бир ата өзүнүн үй бүлөсүн тескесин. Андан кийин айылымдай карап туруп, башка аталар менен айылдын деңгээлинде тескесин. Андан кийин ошол аталар дагы чогулуп туруп, мамлекеттин деңгээлинде биз каяка баратабыз, биз эмне болуп калдык деген суроону берип тескесин. Элементарный эле нерсени эркектер билбейт. Эркектер аялы болду ошого акыл, болду ошол салт ушун турбайбы дейт да. Салт ушундай турбайбы, кой кокуй уят. Элементарный нерселерди билбейт. Үйрөнөлү, жөн эле барып бир шорпо, бир чыны шорпо, бир бүтүн жилик, бул чоң неме болгон, дасторкон болгон мурун. Ошол жетишерлик болгон. Ушулардын бардыгын мындай бир жок кылды да. Ар кандай түрлүү тамактарга баш уруп, исрапты аябай көбөйтүп, урматтуу бир туугандар, жөнөкөйлүк кылалы. Кудай Таалам жөнөкөй менен карапайымды жакшы көрөт. Бая кыргыздар бутуңа карап, бутуңу жуурканыңа карап сун дейт. Ошондой эле бололу. Эчкиңе карап ышкыр, мурдуңа карап бышкыр дейт да. Мына ошондой эле болгон жакшы урматтуу жамаат. Рахмат. Ошон үчүн мен айтат элем, Кудай Таалам бардыгыбызга ушундай бир жакшы ыйман түшүнүк берсин. Рахмат сиздерге. Ажыке, эми мына Алланын 5 парзы, бул 5 убакыт намаз, 5 парздын бирөөсү эмеспи намаз. Эми ушул намазга дарат алып атканда деле сууну ысырап кылба, 3 жолдан эле жуу деген атайын тартип бар эмеспи? Эми Алла Таала ушунча нерсени, ушунча нематты жаратып отуруп, анан өзүгө ибадат кыларда дагы ушул үнөмдөгөндү, ысырап кылбаганды атайын белгилеп дайындап атат. Пендеси биз өтө ашыкча ысырапкерчилик кылып атабыз да. Алас келгенси бүгүнкү күндө мына өзүңүздөргө маалым интернет желелеринен көрүп калып атпайбызбы? Баягы юбилейлик тойду белгилейм деп атты ресторанга алып кирип, атка отургузуп атпайбы аксакал кишини. Эми машинени алып кирген учурлар болуп атат. Машиненин эми жаны жок турат дейли. Ат бир үркүп туруп ошол жерде бир канча кишиге кырсык келтирип, канчасын басып кетип, тээп салып, же бир кырсыктар болуп кетиши мүмкүн да. Мына өтө чоң ушундай ысырапкерчилик болуп атат. Ажыке, сиздин пикириңиз? Ошо чегинен чыгып баратабыз, биз чегинен чыгып баратабыз. Жанагы тойлордо 10 машина катар менен биз тизип алып, ошондон канча авария болуп атат. Ошо жанагы алып баратып, кортеж. ЗАГСка чыгып алып. ЗАГСка чыгып, ошол жерден жолдун баарын тороп, кубалашып жүрүп, ошол жерден авария өлүп аткандар бар. Бүт жагынан ысырап болуп атабыз да, бүт жагынан. Бул банагы бул дин жагынан аябай бир чоң күнөөлүү иш кылып атабыз. Бүт арам жана иштерди жазып атабыз. Жанагы ашыкча бүт кыймылдын бүт баары бул күнөө. Мына даже ашыкча оокат жеш да өзү күнөө. Бул эгерде өтө тоюп жеп кузуп отурган болсо, бүт оокат арам болот да. Мына тойдо 6 саат оокат берүү деген бул эмне деген ысырапкерчилик. Бул элдин баары таң калып турган нерсе. Мен Турцияга бардым, бир досубуз баласын үйлөгөндө. Биз Кыргызстандан 30 киши барып турбуз да. Анан бизден уялгандан бирден гамбургер берди. Мындай бербейт экен, эч нерсе бербейт экен. Суу эле берип коет экен, суу эле. Мына Турцияда. Буларда, урматтуугундай, той буларда той эмес, буларда хафла дейт. Бул деген майрам дейт. Майрамдоо дейт. Биздикинде эмес, биздики обжорство, той эле эмес. Ашыкча тою да. Ошондо 6 саат бою улам оокат, бирин арттан бир оокат, 5-6 түрлүү салат, 5-6 түрлүү оокат. Токтобой улам. Мана ошонун жарымызы ыргытып жүрөт. Бүт кетет. Этин эле алып калат, калган баарын ыргытат. Анткени салатка эле тоюп калат. Анан кечке чейин жанагындай жей берген өзү да чоң күнөө бул. Мына биз тойду да кыргызча бербей калдык. Биздин той бул кыргыздын тою эмес, бул свадьба бул. Кыргыздын тою мына мисалы
илгери мындай болгондо күндүз барып бир жерден көкбөрөт чаптырат, камча күрөштүрөт, сүзүштүрөт. Анан бир акын келип алып чертмеген чертип алып элди мактап чыгып бирастан акча жыйнайт. Анан кийин кичине ошо жанагындай көңүл ачкандан кийин келгиле оокат ичкиле анан кеткиле. Мына бизде да ушундай болуш керек. Бизде бүт жанагы жаштар менен аксакалдардын бээрине бирдей сый көрсөтөт да. Андай туура эмес бул. Мындай да жана конок категория болуш керек да. Куда деген эң чоң категория. Эң чоң сый конок ошо кудалар. Биринчи келип аткан кудалар. Мына ошолорго 5 саат, 6 саат конок турса жарашат да. Анткени алар таанышышы керек бири-бири менен. Билиш керек, сен каяктан келдиң, кайсы уруудан келдиң, эмне оокат кыласың, эмне иш кыласыңар, кандайча жашап атсыңар. Ошол кудалар 5-6 саат отурушу, мына ошолорго улам-улам чай алып келип, түрү-түрү оокат. Анан аксакалдар деген бар. Аксакалдарга, анткени аксакалдар аш кыла албайт, ошолорго жай-жайдан жейт да. Ошолорго 5-6 саат убакыт урусат. Улам-улам ысык тамак алып келип, ысык чай берип, ойматыш. Ошо мына бир комнатада аксакалдар отурса, бир комнатада жана кудалар отурса, бири менен таанышып. Анан калгандарына бир жерде кет деш керек. Бир жыл оокат жерде кет. Отурба сен 6 саат бою. Мына эми тойдо 80% аксакалдар, бирок программанын баары Жаштарча. жаштардыкына. Каңкылдаган музыка, бир бийде кыргызча эмес, бир балекет. Өзү кыргыздын өзү бийде болгон эмес. Кыргызда бий болгон эмес чынында. Но социализмде жанагы тамеки терген, жанагы жүн сабаган бир эмени ойлоп таап туруп коммунисттер. Ошолор бир бий жасап берди да. Кыргыз бийде. Колхозчунун бийи. Анан жана мына жакында кече күнү калмактын бийин кыргыздык кылып атат, кара жорго. Кара жорго калмактын бийи, бул кыргыздык эмес бул. Кыргыз ошо бийлеген эмес, урматтуу кондар. Кыргыз комузу болгон, эпостор болгон. Мына ошонубуз чында болгон. Мына ошо саймаларыбыз болгон. Бирок бий болгон эмес. Мына шаардыктарда болгон. Наманганский полька, Андижанский полька, лезгинкалар, Кавказдардын. Орустун жанагы частушкалары бир нерсе болгон. Кыргыздык болгон эмес бий. Кыргыз кызын, тем более кыргызын эч кимге бийлеткен эмес. Ошонун баары бүт бузулуп барат. Анан ошонун баары ысырап болуп атат. Ошонун баары чегинен чыгып атат. Мына кедей өзү текеберлениши, мына байдын текеберлениши чоң күнөө, кедейдин текеберлениши андан да чоң күнөө. Кедей келип алып мен кыйынмын дегени чоң күнөө болот. Казга теңелип өрдөктүн жарылыптыр деген эле. Ушундай чоң күнөө болот. Мына анан көрчү мына азыр мына жаштарга рахмат. Жаштар келип мына тойдун ордуна бираз оокат берип эле жана өздөрүнүн туугандары. Калганына бир нерсе куруп берип коюп атат. Жетим жесирлерге алып берип коюп атат. Өткөндө бирөөлөр көрсөт. Жетим жесирлер үйүнө, жетимдер үйүнө алып барып, бүт баарына кийим алып барып, өзү тойго кетет деген. Ошондой жакшы нерсеге турат. Мисалы мына аш бергенде, эгерде атама аш берем деп алып жанагындай ысырап кылса, ол атасына бирде тыйын жазылбайт, бирде сооп жазылбайт. Наоборот, күнөө жазылат. Атасынын бая күнөөсүнүн үстүнө да күнөөсү үйүлөт да. Сооп тапкан ордуна күнөө табылат. Жанагы күндө аш берип аткандардын баары күнөө, урматтуу кондар. Туура эмес бул. Ашыңарды ошондой эле эме болсо, щедрый болсоңор, март болсоңор, башка убакта бергиле, башкача бергиле, кедей кембалдарга бергиле, ачка жүргөндөргө бергиле. Мына ошол жакшы болот. Ажыке мына Кавказдык улутундагыларда жаңы үйлөнгөндөргө ошол чогулган ысырапка кете турган акчаны ошолорго баягы үй алгыла же автоунаа алгыла, бир керегиңерге жараткыла деп жардам катары беришет экен да. Бул акылдуулук. Мисалы келип, ушунча акчаны кетиргенден көрчү бир участка берип коелу. Анан кийин акырын үй салып берет. Бутуна туруп кетсин деп. Бутуна туруп кетет. Ошону мен айтам, эң биринчи
мынау ақымақшылық. Жаңағы бала, үйленіп жатқан бала, атасына bir қалпақ алып бермей тұрып, 100 мың сомға қатынын алып беріп жатқаны. Бұл сыйлауастық бұл. Атасын москвичмен алып беріп жатады ресторанға. Атасы өзі бір таксимен бір өзі сұранып алып кетіп барады. А бұл болса аялын лимузинмен алып барады. Мынау ушундай ақымақшылық бұл. Бұл сыйлауастық. Мынау жаңағы төрге отырғызып өткен бұл ең сыйлауастық бұл. Бұл жаңағы қайната қайненені ылды жақта базынту бұл. Атасын енесін. Аялын төрге отырғызып алып, жақа. Анан атасын қараң жерге отырғызып қойыш. Бұл аябай чоң сыйлауастық. Ата-енені кенебестік. Ақымақшылық бұл. Мынау ең бірінші атаңды сыйлап ал. Атаңды жақшынаға киініп ал, ошындай болса. Анан күн той бер. Мен той бересің. Атаң ескі костюммен жүрі. Араң зорға жүрі. Мына китайский қалпақ киіп жүрі. Өткенде той береді. Китайский қалпақ. 400 кişi тойға шақырып, жаңағы китайский 200 сомлық қалпақ. Чапаны жаңағы 200 сомлық чапан. 400 чоң ресторанды ішін толтырсан 400 кişiге. Мына ошондай ақымақшылықты қашан қойыңыз. Урматтуу туғандар, қойғыла. Бұның бәрі чоң күнә болады. Бұның бәрі биздин жашоого аябай кедергизет. Мына көрүп атабыз. Той бергендин эртесүнү кетип атат Россияга. Кайра барып карасаң кутаган деп. Кредит деп урушуп атат. Кредит деп ажырашып атат. Үйлөнгөндүн бир айга жетип ажырашып кетип атат. Сен мындай той бердиң да, анан мындай кийип койдуң, апама шуба кийип койдуң. Азыке эми мунун бардыгы чындыгында мына бир сыйра көйгөйлөрдү айттык. Ушунчалык көйгөй көп. Ар кайсыл тармакты карабайлык, ушунчалык ысырапкерчилик, ушунчалык чыгым көп. Эми сиздердин оюңуздарды билгим келип турат. Мунун кантип алдын алса болот? Канткенде биз ушуга мындай таасир эте алабыз? Канткенде жое алабыз? Мына ал тургай мына мамлекет башчысы атайын жарлык чыгарып отурат. Айылдардагы бул маселени ким тыйыш керек? Аксакалдар баш болуп тыйыш керекпи? Же бул кайра эле кандай ушундай калып кетеби деген суроо жаралат да. Азыр аксакалдар кыймылын мындай деп чечти. Биз бир ай бою бүт айылдарга, азыр аксакалдарга эме жөрөбүз. Инструкция тапшырма жөрөбүз. Мына айылдарда үйлөнгөн үйлөргө барып түшүндүргүлө. Мына мындай кылбагыла, чоң той бербе. Өзүң алыңа жараша бер. Анан эң биринчи атаңды, энеңди сыйла биринчи. Мына ошо той берердин алдында ата-энеңе жакшы кийим алып бер биринчи. Эң биринчи кезекте. Ошончо акчаң көп болсо. Ата-энеңди мына канча жыл сени баккан, канча жыл сени күткөн. Мына ошондон башталат. Сен бакыт ошондон, мына ата-эненин батасынан башталат. Ошондой эме берейин деп атабыз, тапшырма. Бүт жерде баргыла да той бере турган жерге айланайын деп токоткула мунуңарды. Жана аш бергендер де токотуш керек. Мына мээде жетим бар жерде аш бербегиле. Эч кандай аш бербегиле. Мына башка улуттарда берет да, бизге окшоп. Бирок карап көрсөң, өткөндө бир 4 жолку депутат Бектемир Мурзабарамов айтып атат. Өзбектердин тоюна бардык дейт. Алишер Сабиров деген алла 4 жолку депутат. Аны ошого айттым, канча кошосуз? 200 сом деди дейт. А мен уят го $100 эле бербейби дедим дейт. Жок. Болбойт деп айтты дейт. Аны 200 сомдон бердик дейт. Анан кийин Кыргыздын тоюна бардык дейт. Анан барып алып туруп $100 салылгам дейт. Анан барып туруп бир аз отургандан чай ичкенден кийин, канчадан чогултабыз? Канчадан беребиз десем, бирөө айтты, мен өзүмчө берем. Канча бересиң десем, $5000 берем дейт. Анан экинчисин сурадым, өзүмчө берем, $10,000 берем дейт. Анан чыгып алып качып кетип калдым дейт тойдон. Мына кыргыз кандай болот? Өзбекте 25 миң, 30 миң сом менен той берип коет экен. Биз бир нече миллион. Мына ошонун бәрин токотуш керек. Мунун баары текеберлик, өзүң көргөзүү, шарият боюнча аябай чоң күнөө, урматтуугандар. Булдан сооп болбойт, булдан береке болбойт, бакыт болбойт, урматтуугандар. Bunun артында чыр болот, bunun артында карыс болот, bunun артында жаңжалдар болот, жек көрүү болот,
көз тию болот, дагы башка нерселер бар. Ошон үчүн тыйлайлы, жөнөкөй эле болойлу. Мына жана Камбарал айтты, жакшы жөнөкөй болойлу, жөнөкөй болойлу. Вот бул орустарда айтат го, скромность украшает человека. Ошо эң жөнөкөй болуш керек. Канчалык байыган сайын адам жөнөкөй болуш керек. Байыда, кедейде жөнөкөй болуп, текеберленбесин, мактанбасын. Мен кыйынмын деп. Мен мына бир макты эме, ысырапкерчиликтин бири мына чоң үйлөрдү кургандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты да, кыямат жакындаганда жөнөкөй чабандын балдары бийик үй курганда бири-бирин атандашат деп. Ошолор мына закат бербейт, садака бербейт, эч кимге жардам бербейт. Атасына да жардам бербейт, тууганына жардам бербейт. Ошолор 3 кабат үйлөр. Үйлөр жанагы айланып кеткен школдай болуп калган, школ. Ичинде 3 киши жашайт, бир школа аткара турган эмелер, үйлөр курат. Ошонун бәрин краскалап туруш керек, тазалап туруш керек, актап туруш керек, жылытыш керек, дагы башка. Ошонун баары ысырап болот да. Мына ошо бизди тегерете ысырап кылчап, эч бир жаңы бир нерсе курбай эле, бәрин ошо жана тойлорго, аштарга азыр бир эме чыгарып, мына ролик чыгарып коюпту, өткөндө көргөзүп бир чет өлкөлүк эме режиссер айтып атат. Кыргызстанга барып жашаш керек экен. Кыргызстанда вообще мындай эме жок экен дейт, проблема жок экен дейт. Буларга асмандан эле акча жай берет окшойт дейт. Булар кечкичине тойлор, маракелер жыргал экен буларда. Мен да ошо жака көчүп кетейин деп атам. Деп жаздыр да. Буларда бүт эле ошондой экен, бийлер, ойлор, тойлор. Ошондой болуп атат, урматтууңдар. Тыйлайлы уштан. Эзибизге келели. Бири-бирибизге атандашпайлы. Могу адамдардын бири-бири менен атандашканы дейт. Бири-бирин төбөлөгөн дейт. Бул жерде адамгерчиликтин жоголгону бул. Могу мен могу тууганыман, мына кошунаман үйүм бийик, 10 сантиметр бийик десе, ошо кошунасын төбөлөгөн дейт. Ошондой атандашпагыла дейт. Мына дагы бир хадис айткым келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, акыр заман болгондо бир адамдар болот. Алар аябай кооз үйлөрдө жашайт, кооз кийимдерди кийет, тандалган оокаттарды жейт. Ошолорду көрсөңөр салам бербегиле дейт. Ооруза зыярат кылбагыла, өлсө жаназасына катышпагыла дейт. Ким ошондой кылса, ал дин бузуучулардан болот дейт. Ушундай бир ошолор жаман адам дейт да, ошолор. Ошол адамдар жанагындай кутуруп, аябай комфортабельный, кооз үй, кооз машина, кооз тойлор, кооз жерден оокат жөө, ошонун баары бул эң жаман адамдар дейт да. Учурашпагыла дейт. Салам бербегиле дейт. Мына ошону билейли, урматтууңдар. Бул жакшылык эмес, урматтууңдар. Азыркы Бул адамгерчилик эмес. эми ушул ысырапкерчиликтин алдын алууда, жалпы мамлекеттик деңгээлде таасир этүүдө, балким жалпы бир жобо иштелип чыгып, айыл-айылга, ар бир айылга чейин таркатылып, ошону бекем кармоо жолу менен кандайдыр бир чектөөлөргө жетишсе болобу? Кандай деп ойлойсуздар? Өкмөт мындай, өкмөт аракет кылды, айтып атат, койгула, токтоткула деп. Аны да эметти, акиматтар карап тургула, штраф салгыла деп. Мен айттым, азыр аксакалдарды биз уюштурабыз. Аксакалдар барып, жанагы той бергендерге бир сыйра айтат, мондай бербе деп. Аны айтпадым, мынча кишиден ашык болсо, штраф салынсын деп. Анан кийин аксакалдар барып, участковыйга, ресторанын ээсине, дагы ким өкмөттүн кишилерине, бүт баарына, прокурорго чейин барып, мына жерде мондай той берип атат. Мына давай кармагыла, штраф салгыла. Ошого чейин алып баш керек болот да. Ошондой көзөмөл айыл өкмөтү баарына уюштуруп, аксакалдар. Ошентип тийдирсе, мен оюмча тыйылат болуш керек да, Кудай буйрса. Турдакнова, сиз эми мурдагы жетекчи катары, азыркы аксакал катары кандай ойдосуз? Биринчи элге, журтка, жалпы кыргыз элине ыйманды тилеш керек да, ыйман жолун көрсөтүш керек. Бул биринчиси. Экинчиси, могуреке ресторан, кафе дегендерге 100 кишиден же 50 кишиден ашыка уруксат бербеш керек. Атайын мыйзам кабыл алыш керек бул үчүн. А же болбосо 400 киши келип алып жанагылардын баарын эле байытып атпайбы. Ошондой кылып эле
Келсе закон чыгарып койсунчу, келбей калат, өзүнчө той берет баягы кыргызча эле, үйүнөн эле. Үйүнө көп болсо 100 киши батар. Үчүнчүсү жанагы атаандашты коюш керек да. Мен өз башыман элешкен, мен азыр 76-дын тамагын ичип атам. Менин уулдарым айтат, 50 жылдыгыңды өткөрөлбү? Жок. 60 жылдыгыңды өткөрөлбү? Жок. 70 жылдыгыңды өткөрөлбү? Жок. Ой, эмне эле жабышасың? Эл берген элге берчүбүз, биз да алалы деп атпайбы? Мына ушул маселе менен ушундай болуп атат да. Мына атаандашуу деген акмакчылык. Ошентип биринен бири багы озуп кетемин деп тиштенип итчесинен, анан болгон акчасынын баарын сарптап, бала чакасы багыштар куурап да чет өлкөлөрдө иштеп келип туруп, анан акча жөнөтүп атса, аны келип алып туруп, ошого өткөзгөн толтуруп алып атат. Кредит алып алып туруп, карыз кылып атып, үй жайынан ажыраган андан көп болуп атат. Чоң рахмат. Урматтуу студиянын меймандары, атайын убактыңыздарды бөлүп келип, өтө орчундуу маселеге ой бөлүшүп, пикириңиздерди айтканыңыздар үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Ушуну менен бүгүнкү программаны жыйынтыктайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кайра эфир аркылуу учурашканга чейин саламатта болуңуздар.